Илгери тоолуу кооз бир айылда Айкыз менен Баймырза деген эки ак көңүл шайыр бала жашашчу. Алар табиятты жакшы көрүшүп, ар бир жыл мезгилинен келишин чыдамсыздык менен күтүшчү. Күндөр жылуу болуп, карлар эрүүдө эле, куштар сайрап, гүлдөр ачылып, жаз периси Жазбийке тоолорго кубаныч алып келди. Айкыз менен Баймырза кубанып: "Карачы, Баймырза, табият кайрадан тирилди", деди Айкыз. "Ооба, бул Жазбийкенин белеги", деп күлдү Баймырза. Жай келгенде эл жайлоого көчтү. Асман көк, көл тунук эле. Айкыз менен Баймырза жайлоодо ойноп, мал кайтарып көлгө түшүштү. Жайбийке ордун Жайбийкеге берди. Күндүн нуру менен жылуу шамал айылды аралап турду. Күз келип, жалбырактар саргайып, аба салкындады. Күздөр периси алтын жалбырактарды чачып, айылга тынчтык тартуулады. Айкыз менен Баймырза мектепке даярданып, күзгү күндөрдү ырахат менен өткөрүштү. Бир күнү кыш келди. Кар калың жаап, шамал ызгаар болуп согуп турду. Кыш ата ак булуттардын арасынан түшүп, жер жүзүн аппак чапанга ороду. Айкыз менен Баймырза кар ойноп, чаналарды сүйрөп жүрүштү. Ошол учурда алыстан кара булут келип, ичинен жез кемпир чыга калды. Ал балдардын күлкүсүн көрө албай, "Бул бактылуу балдарга сабак берейин", деп өзүнүн муздак шамалын жиберип, Айкыз менен Баймырзаны кар уюмуна ороп, уурдап кетти. Айкыз менен Баймырзаны жез кемпир муздуу үңкүрүнө камап койду. Балдар перилерге жардам сурап кыйкырышты. Ошондо Жазбийке келди, гүлдөрдү ачты, жарык алып келди. Жайбийке күндүн нурун чачып, музду эритти. Күздөр шамал менен жез кемпирди алсыратты. Акырында кыш ата өзү келип, кар бороонун күчү менен жез кемпирди алыстатып жиберди. Айкыз менен Баймырза перилерге жана кыш атага ыраазы болушту. Ошондон тарта алар ар бир жыл мезгилин урматтап, табият менен достукта жашашкан экен. Ошентип жыл мезгилдери ар дайым тең салмактуу болуп, табиятта кубаныч жашаптыр. Айкыз менен Баймырза болсо, жыргап куунап, бакубат жашап калышыптыр.